Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борборунун ачылышына азыркы жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер чакырылган. Алардын арасында бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган жана иши апелляциялык тартипте каралып жаткан адамдар дагы болду. Бул көрүнүш коомчулукта талкуу жаратып, оор беренелер менен айыпталып жаткан адамдардын мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга катышуусу канчалык туура деген суроону жаратты. Бул тууралуу алдыда кеңири айтып берем. 24 августта Бишкекте дал ушундай талкууга жем таштаган жагдай орун алды. Күндүз Бишкек шаардык сотунда коомчулукта 75-чилердин иши деп аталып жүргөн кылмыш иши боюнча апелляциялык сот отуруму өтүп, ал 27 августка жылдырылган. Ал эми ошол эле күнү кечинде бул иштин айрым фигуранттары президент Садыр Жапаров катышкан Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылышында чакырылган коноктордун катарында отурушту. Бул жерде карама-каршы жагдай жаралат. Бир жагынан биринчи инстанциядагы сот бул адамдарды бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө күнөөлүү деп таап 4 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленген. Бирок 3 жылдык пробация колдонулгандыктан алар камакка алынган эмес. Ал эми прокуратура соттун бул чечимине макул болбой, айыпталуучуларга карата реалдуу абак жазасын берүүнү талап кылууда. Экинчи жагынан ошол эле адамдар мамлекеттик деңгээлдеги салтанаттуу иш-чарага чакырылган коноктордун катарында отурушат. Албетте бул жерде негизги суроо жаралат. Мындай учурда аларды мамлекеттик иш-чарага чакыруу канчалык туура? Бул аракеттин артында саясий кадамдар жатабы? Маалыматка ылайык, Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борборунун ачылышына 75-чилердин ишинин бир катар фигуранттары атайын чакырылган. Иш-чарага жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу, экс-башкы прокурор Корманкул Зулушев, саясатчы Эмилбек Узакбаев катышканы белгилүү болду. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордон Нурланбек Тургунбек уулунун учурдагы ички иштер министри Улан Ниязбеков менен кучакташып, учурашып, кулагына шыбырап жатканын көрүүгө болот. Бул видеодагы коомдук талкууга жем таштаган. Мындан сырткары Ырыс-Ордонун ачылышына активист Эльмира Бичелева да чакырылган. Ал бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Эльмира Бичелева 75-чилердин ишине тиешеси жок, бирок буга чейин укук коргоо органдары тарабынан кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-бөлүгү боюнча жоопко тартылганы маалым. Сот өкүмү мыйзамдуу күчүнө кире элек адамга же пробациялык көзөмөлдө жүргөн адамга мамлекеттик же коомдук же салтанаттуу иш-чараларга катышууга автоматтык түрдө тыюу салбайт, бирок чектөө сот тарабынан өзүнчө белгиленген учурда гана колдонулушу мүмкүн. Конституциялык палатанын экс-судьясы Клара Соронкулова бул жагдайды ар кандай чечмелөөгө болоорун айтып, чакыруунун артында саясий себептер болушу мүмкүн деген пикирин билдирет. Менин оюмча бул шайлоого байланыштуу болушу мүмкүн. Мурунку тарапташтардын баарын кайра бириктирип, демек алардын иштери бирок кайра каралып чыгыш керек. Эгер алар кылмышкер болсо, аларды ар кандай кылмыш айыптады да, болгондо да мамлекетке каршы, конституциялык түзүлүшкө каршы кылмыштарга айыпталган адамдарды. Анан демек алардын реалдуу түрдө күнөөсү болгон болсо анда чакырылбайт эле. Бул бир чети саясий куугунтукту таануу деп бааласа болот да. Ар кандай адамдар чакырылган экен. Көбүнчө баягы соц тармактарда Дашиев менен карата Зулушев, Шакиевке карата кандай пикирлер айтылып атпайбы? Бул жерде булар эмнеге чакырылат деген албетте маселе бар, бирок биз соттун күчүнө кире элек да азырынчачы. Соттун өкүмү күчүнө кире элек болгондон кийин эми булар неге биз кылмышкер деп атай албайбыз да. Бирок бир чети жанагы ички иштер министри менен кучакташып атканы бул албетте суроо жаратпай койбойт. Анткени бул ишти ички министр аларды. Ана министр ошол оор кылмышка айыпталып адамдар менен прокуратура 20 жыл 12 жыл сурап атса, 15 жылбы жыл сурап атат да. Анан ошолор менен кучакташып атканы коомчулукта анда канчалык тергөө негиздүү, канчалык соттун чыгарган өкүмү мыйзамдуу жана адилеттүү деп атат да. Эми министр кучакташып аткандан кийин менин оюмча булар акталыш керек анда. Эртең эгерде жанагы биринчи майрам өкүмү күчүндө кала турган болсо, анда
эле суроо берет да, эмнеге министр бул кылмышкерлер менен ташып жүрдү депчи. Бул баягы укуктук жактан дагы, этикалык жактан дагы туура көрүнүш болгон жок. Ал эми саясаттануучу Эмил Жороев бул жагдайдын коомдук жана моралдык этикалык тарабына көңүл бөлдү. Анын айтымында мындай иш-чараларга түрдүү көз караштардагы адамдарды чакырып, ынтымакка үндөө демилгесинин өзү туура болушу мүмкүн. Бирок коомдогу ынтымак идеясы адилеттүүлүк жана жоопкерчилик принциптери менен айкалышы керек. Ошол эле учурда ал мамлекеттик иш-чарага катышуу соттук иштин жабылганын же адамдын жоопкерчиликтен бошотулганын билдирбей турганын белгилейт. Бирок анын пикиринде соттук процесси уланып жаткан адамдын коом алдындагы статусу өзгөрбөгөндөй көрүнүш жаралышы туура эмес кабыл алынышы мүмкүн. Аларды чакыргандагы максат туура эле болсо керек. Негизи эле ушул ынтымакка чакырууда менимче президент өзү демилге кылып жатпайбы? Башынан келгенден бери эле мисалы үчүн 6 президент биригиштүү болчу, бир стөлдө отурду эле Дубайда жолугуп 4-5 жыл мурда. Ошол сыяктуу жерлерде менимче бул кыймылы аракети туура болгону менен анын негизи принциптери болушу керек дейм да. Анткени эгер мындай эч нерсесине карабай эле, ар кандай жагдайга карабай эле ынтымакка чакыра берсек, анда эл арасында, коом ичинде адилеттүүлүк деген эмне деген суроого адашуу пайда болот, жаңылышуу пайда болот. Анда мисалы үчүн ар кандай кылмыш кылса деле, туура эмес иштерди кылса деле кол кармашып, кучакташып жүрө берсе болот турбайбы деген нерсе болот. Коом ичинде, демек, коомго каршы, коомдук кызыкчылыкка каршы аракеттер үчүн деле киши негизи ошол карым-катнаштарда жооп бербей деле калса болот экен деген кабар берилип калат да, месседж. Бул менимче коомдук маданиятта, коомдук моралдык, этикалык негиздерде анчейин жакшы эмес эффект бериши мүмкүн. Албетте, мен чакырган кишилер бийлик айтса керек, албетте ырыс ордонун ачылышына келгендиги бул соттугунун жабылгандыгы жөнүндө эмес, алардын сотту болуп атат, мыйзам чегинде жооп берет деп. Бирок мыйзам чегинде жооп бергенин албетте аны айтпаса деле түшүнүктүү. Бирок моундай жерде ушул эл арасындагы эч кандай бир статусу жоголбогондугу менимче бул туура эмес нерсе деп ойлойм да. А сиз кандай ойлойсуз? Бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп айыпталып жаткан адамдардын ушундай чоң иш-чараларга катышканы туурабы же туура эмеспи? Төмөндө пикир калтыра кетиңиз.